Erkek üçün eң кыйыны аялын башка бирөөнүн төшөгүндө кармап алыш. Бүгүн измена өтө көбөйгөн учуру кандай кылабыз, не кылабыз деген темада бир окуяны кыска нуска мисал катары айтып өтөйүн. Бир эркек үйлөндү. Өтө кооз, өтө сонун кийинген кроссовка кызга үйлөндү. Ал сулуу кыз менен 3-4 күн жашап, анык болду, эмне далил болду? Кыздын боюнда бар экен. Кыздын боюнда бар. Не кылабыз, кандай кылабыз? Урдубу, тептиби? Sen жатып жүргөнсүң, сойкусун деди. Көчөгө алып чыгып, чачынан тартып кырктыбы? Элге шерменде кылдыбы? Же видео тартып интернетке чыгарам деп коркуттубу? Же чыгардыбы интернетке? Не кылды? Эркектин эркектиги ушул жерде да. Бул жаңы эле үйлөндү, свежий 3-4 күндө боюнда бар экендиги билинип калды. Бул кыз 5 ай эркек киши аялын көчөгө чыгарган жок. Что боюнда бардыгы билинбестигин максатында көчөгө чыгарган жок, аны коргоду. Андан кийин бала төрөлдү, бара төрөлгөндөн кийин ал учурда ошондой мечиттердин астына коюп кетет экен да балдарды. Мечиттердин алдына коюп кетет. Ошол жерден керектүү адамдар балдарды багып алат. Бул не кылды эркек киши? Жүрөк өз бир жерге барып келсе, аялын алып, мечитке карап жөнөштү. Мечитке карап барышты дагы эркек киши мечитке кирип кетмиш болуп туруп баланы коюп, мечиттин ичиге кирип кетти. Намаз окуп чыгып, элдер бүт жыйылып калды баланы тегеректеп. Элестетем, ошо баланы өзүнүн ордума коюп көрөтам, мындай жатам. Тегеректе тура кишилер, бирок сакалдуу, бирөөсү ак жүзү нурдуу кишилер мени карап турушат. Жаңы дүйнөгө келдиң, мечит астыдасың да. Биринчи барган жериң мечит болду. Бая киши кайра чыкты дагы имамга кыйкырып, бакырып, эми айыл да бири-бирин тааныйт. Аксакалым, имам аке, келиңиз ушу баланы мен багбасам болобу? Бала сактап алсак болобу? Өз жакында үйлөнгөм, көп болбоду. Бул баланы дагы ата катары көрөмүн, балам катары көрөмүн деп ошол имамдан уруксатты алды дагы баланы алып машинасына келип отурду. Бул нерсеге бардык аялы күбө болуп турду. Эми ушул суроода аял турмушка чыкканга чейин ката кемчиликтерди кылды. Ушу эрге тийгенге чейин. Эрге тийип бирөөгө өзүгө туруктуу боломун деп сөзүндө туруп бирөөсүгө туруктуу болду эрине. Эми ушундай эркекчиликти кылган эркекке бул кайра кыянат кылабы, кылбайбы? Аберин жаап койду, намысын жаап койду. Сойку башка андай мындай интернетке чыгарып шермеле калган жок да. Сабактан сабак бул кызды дагы актагым келбейт. Бул жерде эркекти дагы мактагым келбейт. Болгону бизге алына турган сабактар болгондугу үчүн бул нерселерди айтып атам. Сизге чейинки жашоо караңгы болуш керек. Кыз баланын өтмүшү, ошого чейин кээде мектептеги классташ балдары, кээде футбол ойношот, волейбол ойношот, бири-биринин колун кармап коюшат. Бул маселелер боло турган эле маселелер. Анан ошол деталдарга чейин изучать этип, издеп, мында үйдөнбөй өтүп кетесиз. Анда таза кыз издеп садикке барышыңыз керек. Садикте азыр баары эркектер аралашып кетти. Мен айткым келет, ушул маселелерге маал бериңиз. Эч качан эгер кыянат үстүнө кармап алсаңыз, жөн эле ажырашуу эң туура жол. Аны өлтүрбөңүз, избезда кылыштын кереги жок. Жөн эле эми аны өлтүрдүңүз, өзүңүз 10 жылга кесилип кеттиңиз деп айда. Эгер ошол сиздин оюңуз боюнча ал арам иш кылды туурабы? Арам адамды деп 10 жыл камакта отурушуңуз туура эмеспи? Жөн эле жообун бериш керек болуп.